Ассалому алейкум, урматтуу угарманым. Кезектеги окуя ниети жакшы, дини жана дили таза адам тууралуу болмокчу. Бир кездерде Багдадта жашоочу бай мусулмандардын бир тобу кербен менен аажылыкка бармакчы болушат. Бай дөөлөттүү коңшуларынын аажылыкка даярдык көрүп жатышканын уккан жарды, бирок зээндүү бир адам өзүнчө: мен да ушул кошуналарым менен бирге аажылыкка барсам деп ниет кылат. Ал өз алына жараша даярдык көрүп аажылыкка бара жаткандардын кербени менен жолго чыкты. Байлыгына манчыркаган бай дөөлөттүү адамдардын кээ бирлери бул кедей адамдын алар менен кошулуп нече күндөр, айлар жол жүрүп барыла турган аажылыкка сапарына барышына аң-таң калышты. Булардан бири билимсиз алардын арасында кожо деп аталуучу мырза бул жарды адамга: «Кадырлуу коңшу, сен аажылыкка баратасыңбы?» деп сурады. Дили таза, парасаттуу жүрөгүндө тырмактай да кири болбогон жарды адам ага жооп берди: «Ооба, ошондой мырзам. Мен силердин көлөкөңөрдө силер менен биргеликте барып, Аллах насип кылса, ал улуу мартабага жетишейин деп ниет кылдым», деди. Өзүн кожо деп жүргөн мырза бул дили таза мусулманды тамашалап: «Бирок коңшу, улооң жок, азыгың жок, мейли, жок дегенде акчаң барбы?» деди. Дили таза жана ыйманы бүтүн жакыр мусулман жооп берди: «Роббим мени колдойт. Бардык жандуулардын ырыскысын берүүчү Аллах. Ар бирибиз чындыгында анын ырыскы казынасынан насибибизди алып азыктанбайбызбы?» Мендик кеселинен кутула албаган ал адам бул сөздөрдү угуп эси ооп, бир аз өзүн жоготуп койду. Мезгил өтүп, жарды адамды дагы тамашага алды. Акыры узак жол басып, кербен Меккеге жетип келди. Каабаны тооп кылышты. Арапатта курбандык кылышты. Аажылык парстарын аткарып кайтышты. Эми бардыгы аажы болушту. Шайтандын жана написинин атына минген жакшыбы, өзүн жогору койгон, бир аз илими бар кожо деп атыккан мырза дагы келекелөө максатында жакырдын жанына барды да: «Коңшу, Байтуллахты тооп кылдыңбы?» деди. Оюнда бир да жамандык жок, эч ким жөнүндө жаман пикирде болбогон дили таза адам: «Ооба, тооп кылдым» деди. «Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Мендей бир жарды жана алсыз кулун ушул даңктуу, улуу даражаларды зыярат кылып, аажылык сыяктуу эң негизги ибадатты аткарышымды насип кылды» деди. Кожо дагы келекелөө жана тамашалоо максатында: «Коңшу, сага барат бериштиби?» деп сурады. «Барат өзү эмне?» таң калып сурады дили таза кедей. «Аажыларга тозоктон кутулдуң деп барат берилет. Башкача айтканда, күбөлүк берилет. Биз баратыбызды алдык», деди тамашакөй. Ак пейил мусулман ага ишенип, кайтып Меккеге, Байтуллахка кетти. Тамашакөй ага абдан күлдү. Болгон окуяны башка жолдошторуна айтып берди. Бардыгы күлүп жолдорун улашты. Ак пейил мусулман Меккеге барды. Башын Байтуллахтын босогосуна койду. «Эй Роббим, сенин кулдарың тозоктон бошотуучу барат алышыптыр. Мен жардыга бул барат берилген жок. Мен бул тозоктон бошотулган жокмунбу?» деп көзүнөн сел-сел жаш кетти. Ыйлап, кайгырып жаткан мусулман ушундай бир абалга келди. Ордунан козголгону алы калган жок. Ал кедей ушундай абалда турганда жанына бир зат пайда болду. «Башыңды көтөр, эй дили таза ару пенде. Мына бул баратыңды ал да жолдошторуңа жетип алгын» деди. Ак пейил мусулман баратын алып, өөп, жүзүнө көзүнө сүрттү да жолдошторуна жетип алды.
Жолдоштору болсо аны алдаганына машырланып күлүп жатышкан эле. Ак пейил жардыдан сурашты. Эмне болду? Баратыңды алдыңбы? Алдым, мына койнумда, деп жооп берди кедей. Ал баратты көрүп аң-таң калышты. Жашыл, мүшүк жыттанган кагаздын бетинде ак нурдан жазуулар бар эле. Келекелеп тамашалап жүргөн адам атынан түштү да кыжаалат болуп өкүнүп, эгерде ушул кедей жолдошумдай боло алсам, эч нерсем болбосо да мейли эле. Айып менин өткөн өмүрүмдө эң кымбат өмүр жолун текке кетирдим. Написимдин туткуну, шайтандын буйругунун кулу болдум. Мен мына ушул ак пейил коңшумдай боло алсам гана, деди жана өткөн өмүрүнө абдан өкүндү. Багдадка жетип келишти. Кедей адам: бул барат сенде турсун коңшу, сен илимдүү адамсың. Мен өлгөнүмдө бул баратты кепиниме салып коерсуң, деди тамашакөй коңшусуна. Кедей адам убактысы келип өлдү. Ошол учурда кожо аттуу адам соода иштери менен башка журтта болуп, жаназасына катыша албай калды. Кайтып келгенде ал адамдын өлгөнүн угуп: ойбой, кошунамдын менде аманаты бар эле, баратын кепининин ичине салып коюшум керек эле, деп үйүнө келди. Баратты көрүү үчүн сандыкты ачса, барат жок. Мен жок болгондуктан кимдир бирөө аны алып кепинге салгандыр, деп ойлоду. Кедей адамдын кабырын ачып карайын деп мүрзөөгө барды. Кабырды ачуу үчүн даярданып жаткан учурда бир добуш угулду. Биз кулубузга баратты берип, андан соң аны таштап койбойбуз, деди. Мурда кедей коңшусунун үстүнөн күлүп, келекелеп жүрүүчү кожо үйүнө келип Куранды окуй баштады. Анан жатып уктап, түшүндө кедей коңшусун көрүп, анын бул сөздөрүн укту. Кожо кошунам, Аллах сизден ыраазы болсун. Эгер сиз болбосоңуз, мен баратымды унутуп калмак экенмин. Сиз эсиме салганыңыз үчүн рахмат. Сурак кылуучу периштелерге баратымды көрсөттүм. Мага эч нерсе дешкен жок. Баратымды кабыл алышты, деди. Бул окуяда үлгү сабагын алууга жөндөмү бар болгондор үчүн жакшы бир кеңеш бар. Аллахтын жолуна түшкөн бир мусулмандын үстүнөн башкалардын күлгөнү кандай жаман натыйжа берди. Ким бирөөнүн үстүнөн күлсө, өзү да албетте ошондой абалга түшөт. Жакшы ниеттүү, Аллахка чын дилден сыйынуучу ыйман жолдошу болгон адамдар Аллахтын улуу неаматтарына жетишет. Өзүн үстөм коюп, башкаларга менсинүү динибиздеги эң жаман бир пейил. Андай адамдар акыры аягында мунун зыянын көрөт. Алар напыс кулчулугунан кутула алышпайт. Бул акылдуу адамдын иши эмес. Написинин туткуну, шайтандын кулу болгон адам аажылык жолунда болсо да, өзүнүн жаман пейилинен кутула албайт. Аллах өзү сактасын.